Кедей кымбагалга кыйын болуп атат. Азыр 95 бензин өлүп кетти, ошо 110 сом болсо эле коеюн десем ошолдо жок. Ахыр пешке берамыз шекилли. Ilgari dollar ko'tarildi deb turib, ukrop ko'tariladilar. Hozir salarka ko'tarildi, naborot bo'lib qoldi. Ba'zi ko'tarilib o'tadi-mi? Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы өсүп, айрым учурларда тартыштык да байкалууда. Бул карапайым адамдарды түйшүккө салып койду. Продуктылар баары эле транспорт менен келет да. Анан 1000 сом, мурун 1000 сом менен алып келген болсо, азыр 1,5 миң алып келет. Кымбат болот эми. Жол кира ошол келип ошо немеден болуп атат да. Бензинден немесинен, касапатынан. Нефти кымбаттады, бuyog'am кымбаттап атат. Алдын ала 500, 600 дедиңиз, мына 3 литр. 550 мына турат. 550 экен. Бүгүн ham 550 тотасыз. 3 литрликтер. Коронада мына. Өткөндө 380 алып кеткен да машина. Кедей кымбагалга кыйын болуп атат. Күйүүчү майдын кымбаттагандыгынын арты менен айрым аймактарда жол акысы да көтөрүлдү. Айдоочуларды болсо АИ 95 маркадагы күйүүчү майдын жоктугу түйшөлтүп турат. Азыр 95 бензин өлүп кетти, ошо 110 сом болсо эле коеюн десем ошолдо жок. Заправка бар. Кээки жерлерде бар экен, эми ал үчүн аны кыдырып барып таап коюп келишти. Эми айла жок 92 коюп атабыз. Мисалы, постоянно 95 жүргөн машина азыр 92 куйса, машина кыйналат. Мотор жагынан уже дол кетиши мүмкүн. Мындан сырткары айдоочулардын айтымында дизель да тартыш болуп жатыптыр. Kebir zapravkalar javoq hozir. Borsangiz salarka yo'q deb. Trafalida nimasi ilib qo'ygan salarka yo'q deb. 50% zapravka ishlayotadi, salarka bor. Ilgari dollar ko'tarildi deb turib, ukrop ko'tariladilar. Ukropgacha. Hozir salarka ko'tarildi, naborot bo'lib qoldi. Ba'zi ko'tarilib o'tadi-mi? Bari kaltak el boshini sinatiganda iloji yo'q endi. Ko'p zapravkalar minni oshib qo'ymayapti. Biz ishxonamizda traktorlar bor, anaqa nimalar bor. Ular buyoqqa chiqib zapravka chiqib keta olmaydi. Kanselay qo'yardi. Kanselay bermay qo'ydi. Oxir peshka beramiz shekilli. O'shanga boryapti. Кыргыз бийлиги Орусиядан айына 100 000 тонна күйүүчү май сатып алууну макулдашты. Бул тармакта кызматташуу боюнча Азербайжан менен меморандумга кол коюлду. Мындан тышкары Беларусь жана Түркиядан күйүүчү май жеткирилди. Июлда азын оолак керектөөнү Кытай камсыздаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев учурда Кыргызстанда күйүүчү майдын 2 айлык запасы бар экенин белгилөөдү.